Эмне укпай атсыңарбы, Укпай атам. 11-майда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 86-123 аскердик бөлүгүндө жоокерлердин башын жерге сүздүрүп сөккөн кишинин видеосу интернетте тарады. Бирок аскерлерге зомбулук көрсөткөндөр камерага тартылган эмес. Бул окуядан улам армияда детовщина токтой электиги айтылып, интернет колдонуучулары жоокерлерди кордогондорго чара көрүүнү талап кылууда. Видео тараган күнү өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев орун басары Азамат Мамбетов менен бирге шашылыш түрдө окуя болгон аскердик бөлүккө барды. Бул боюнча билдирүүдө окуя февраль айында болгону айтылды. Ошондой эле алар жоокерлердин ата-энелери менен жолукканы, ички иликтөөнүн жыйынтыгы тууралуу айтып беришкени кабарланды. Аскердик бөлүктүн командалык курамы жана окуяга тиешеси бар аскерлери катуу кызматтык жоопкерчиликке тартылган. Ошондой эле жарандык жана кызматтык жоопкерчиликти бузган кызматкерлер ишинен бошотулган деп маалымдады ÖKM. Ал эми аскер прокуратурасы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер бөлүгүндө жоокерлерге зомбулук көрсөтүү боюнча уруп сабап кыйноо беренеси менен кылмыш ишин козгоп, тергөө иштери башталганын билдирди. Видео тарагандын эртеси президент Садыр Жапаров Бообек Ажикеевке милдетин тийиштүү аткарбагандыгы үчүн катуу сөгүш берди. 2022-жылы дал ушул аскер бөлүгүндө 20 жаштагы жоокер Бекзат Эсенбеков катуу сабалганы ачыкка чыккан. Ал кызмат өтөгөн 7 ай ичи тынымсыз сабалып, коркутуулардан улам офицерлерге 36 000 сом бирдик салып бергенин билдирген. Ошондой эле окуя болгон күнү прапорщик кечки саат 11-ден таңкы саат 9-га чейин уктатпай, башка уруп сабаганын айтып берген. Катуу токмоктон улам Эсенбековдун табарсыгы жарылып кеткен. Бул ишке байланыштуу 6 аскер кызматкери иштен четтетилип, прапорщик кармалган. Бирок ушул эле жылы августта 1-май райондук соту эки тараптын элдешкенинен жана материалдык чыгымдын өндүрүлгөнүнөн улам кылмыш иши токтотулганын кабарлаган. Детовщина маселеси көтөрүлгөндө ÖKMдин Оштогу аскер бөлүгүндө кызмат өтөп баштаганына 1 апта болбой, ден соолугунан ажыраган 18 жаштагы Бакытбек Базарбаевдин апасы Эмигүлсүн Сапарова уулун аскерде сабагандар жазага тартылбай жатканын айтып чыкты. Анын айтымында уулунун саламаттыгында буга чейин маселе болгон эмес. 2024-жылы сентябрь айында аскердик кызмат өтөөгө чакыруу келип, октябрь айынын аягында жоокердик милдетин аткарууга кеткен. Медиахаб Сузак районуна караштуу Жоон-Күнгөй айылында жашаган энеге байланышып, окуянын чоо жайын укту. Мен январда 10-нда арыз жазгам. Азырга чейин жыйынтык чыккан жок. Азыр мындай адам менен анча сүйлөшүп, мындай жакшы сүйлөй албайт, телевизион болчу чылдырап. Анда эч кимге кошулбай, өзүнчө деп кечке уктайт. Ал уктаганын десем, дарылардын таасири деп атат. Оңор эмес дары ичип атат. Бир таблетка дары ичип, ооруп келип дары ичпеген балам 3-4 жыл дары ичип атат. Мен дагы Кудайга шүгүр, ушунчалык өзүмө келип, эстеп, аны муну эстеп атат да. Эстөө деле мындай жакшы дары. Жанагы ал жака барганда мындай көп күн жүргөн жок да, эч кимди таный электей, 4 күн, 3 күндөн кийин болуп атат да. Бул окуячы. Только баягындай званиясы менелер менен гана таный экен баламчы. Аттарын толук таный элек болчумун деп атат балачы. Бирок көрсөм таныйм деп атат. Көрсө таныйм, ким урганын, ким кандай неме кылгандарын баарын таныйм деп атат. Биринчи барганыбызда ошо эдемдер барган, тааныбай койгондон анан бизди чакырган. Анан биз барганбыз, бизди дагы жакшы тааныбайт. Бирок мен таныды атасынын никасынын анча таныган жок да мындай. Мени кылган жок. Анан ал күнү дагы бербей койду. Биз сүйлөшсөк дагы эчтеке сүйлөбөй койду. Ал малда такыр бала сүйлөбөй аткан. Анан кетесиңби десем, башын ийкеди. Анан андай алып кетесиң десем, аны алып кете албайсыздар деди. Текшерүүдөн өтүш керек, анан антыш керек, мынтыш керек деп, ордуна бала табыш керек деп, созуп отуруп, кийин дайыр чакырышты, анда ошол больницага чакырышты, больницадан текшерүүгө барды, таза мына деп жөн эле таптаза менен көрсөтүшкөн бизге документ бердичи. Бала таптаза деди. Анан кийин ошо психиатриге барганыбызда, больницага барганыбызда ал текшерип, акыл эси жайында баланы деди. Анан дайыр менесине кетсек, бала дарыланыш керек деди. Анан кандай кылабыз десек, бизерге жапсаңар 1 ай менен кылса, анан кийин биз диагноз коюп беребиз деп. Анан биз андай жерге өмүрүн неме кылган баланы ал жерге жашыргым келген жок да, чындыгындачы, таптаза кеткен баланы кантип больницага жаткырамын деп, ал жерден отказной жазып берип алганбыз. Ал күнү да колубузга бербеди баланычы. Анан 22 күн дегенде анан баланы алмаштыруу жолу менен зорго алып чыктык ал жерденчи. Дагы бирдеке болуп өзүн өзү өчүрүп алды дебесин деп ыйлап жүрүп мен баланы
эркек чыгарганга аракет кылдым да булар эмне десе болуптур деп баардыгына чыдап баланы гана аман есен чыгарып алайын деген үмүттө гана мен баланы уже чыгарып алдым да. Кетип атканда кандай кетти эле? Күрүкчү айналып эле кеткен да, жашканчакай мен кызмат кылам деп мен башында жаратпайм десем, барбай эле кайтып алам десем болбой кеткен. Анан достору кетти. Достор да кызыгып бул дагы мен да кызмат кылам апа деп мындай менен кеткен да баламчы. Ал кезде абарып жүргөндө дагы кер балдар ыйлап барбайын деп тутумдап кеткен балдарды көрдүм. Мен сүйүнгөм да баламчы өзү камап кетип атат депчи. 3-4-5 күнү эле бизге чалды да бала анда да оорутат деп айтышпады. Балаңыз биздин эмени аткарбай атат, бизди укпай атат деп чакырышты да. Кусуп атат да, кээде кусуп анан өзүн мурду канап кетип атат. Так деген болсо коюп айтат же жанагындай немеге группага чыгарайын десем, ага да чыгарбай атышат. Экспертиза дагы бир мындай так чыкпай атат да, эмне үчүн андай болуп атат билбейм. Күмөндү чыгып атат. Өзү айтып бердиби? Ким урганын айтып бердиби? Канча урганын? Айтып берип атат, бир деген бала урганын айтып атат. Бир кракош бала урган деп атат. Анан ошо башына ошо катуураак чапканы ошо деген деп атат, бирок берки баланы көрсөтүп атышат. Балам бул бала эмес деп атат. Мен аны көрсөм таныйм деп атат. Ал улук сержант болчу деп атат. Балам бул убакта эч кандай учетто турган эмес, ооруган да эмес. Бардык документтер бар. Учетто турбаган деген документтер турат. Мына субакта полный өскөн, өскөн бүт документтер бар да. Бул окуя боюнча өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев иликтөөнү аскер прокуратурасы алып барып жатканын билдирди. Аны баарын эмне? Военный прокуратуранын тергөөчүлөрү алып барып атат. Бул мындай иштерди биз тейлей албайбыз да. Бул военный прокуратуранын тергөөчүлөрү тейлейт да. Анан ошолордон эле кабар албасаңыздар, кандай неме болуп аткандарын. Анан биз мындай бүт иштерди, материалдарды ошо военный прокуратурага бергенбиз. Ошолордон такташ керек. Ал эми башкы прокуратуранын басма сөз кызматы бул окуяга байланыштуу комиссиялык экспертиза дайындалып, жыйынтыгы чыга электигин айтты. Алар мындан башка маалымат бере алышкан жок.